Салават айтуның пайдасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bir аял Хасани Басриге келіп айтады: "О устаз, менің бір қызым өлген еле. Анын абалын білгім келет. Қандай білсе олот?" Хасани Басри аға бұйырат: "2 рекет намаз оқып, жана дуаларды үйретет." Ал аял Хасани Басринин үйреткөндөрүн кеч хурун жатар астында жасап жатып, түшүндө кызын көрөт. Үстүндө оттон жасалган кийимдер кийилген экен. Мойнуна, буту колдоруна оттон жасалган кишендер салынып, чынжырлар менен оттун ортосуна байлап коюлган экен. Ал аял ойгонуп ыйлаган абалда Хасани Басриге келип, түшүндөгү көргөн кызынын абалын айтып берет. Аны уккан Хасани Басри жана ошол жердеги бардык адамдар ыйлашып, ал кызың ушул дүйнөдөгү жасаган күнөөлөрү үчүн жазаланууда экен. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт, айлабыз жок деп калышат. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин Хасани Басри түшүндө ал кызды бейиште жүргөнүн көрөт. Үстүндө кооз кийимдер, башында тажы коюлган. Ал тажынын нуру батыш менен чыгыштын арасын жарытып турат. Ал кыз Хасани Басринин алдына келип, салам берип: "Устаз, мени тааныдыңызбы?" деди. Хасан Басри: "Жок, тааныбадым" деди. Ал кыз айтты: "Мен сизге ыйлап келген аялдын кызы болом." Хасани Басри айтат: "Ал аял сени тозокто жүрөт деди эле го?" "Ооба, биз тозокто элек. Бирок бул мүрзөнүн алдынан bir кайрымдуу киши өтүп калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтып, анын сообун бизге хадия кылды. Бул мүрзөдө 550 адам азапталып жатат элек. Кайыптан үн келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтылган салаваттын шарапатынан бул мүрзөдөгү адамдарды азаптан куткаргыла деп. Ошондон бери көрүп турганыңыздай бейиште жыргап жүрөбүз." Абдурахман бин Ауф айтат: "Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Жабраил алейхиссалам келип айтты: Сага үммөттөрүңдөн бири бир салават айтса, ага 70 000 периште салават айтышат. Ал эми кимге бир периште салават айтса, ал бейиш адамдарынан болот." Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мага Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил алейхиссаламдар келишти. Жабраил алейхиссалам айтты: О Аллахтын элчиси, ким сага күндө 10 жолу салават айтса, мен анын колунан кармап, Сирот көпүрөсүнөн чагылган чаккандай өткөрүп коем." Микаил алейхиссалам айтты: "Мен өз колум менен сиздин Каусар көлүңүздөн суугарам." Исрафил алейхиссалам айтты: "Мен башымды Аллахтын астына саждага коюп, башымды көтөрбөйм, Аллах Таала күнөөсүн кечирмейинче." Азраил алейхиссалам айтты: "Мен пайгамбарлардын жанын мээримдүүлүк менен алгандай, анын жанын алам." Каба радиаллаху анху айтат: "Кыямат күнү болгондо Адам алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнүн бирин тозокко айдалып бара жатканын көрүп калат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга карап айтат: О Мухаммад, үммөттөрүңдөн бирини тозокко айдап бара жатышат. Кабарың жокпу?" Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам периштелердин артынан чуркап жетип айтат: "О периштелер, токтогула, бул менин үммөтүм го. Каякка алып баруудасыңар?" Периштелер айтышат: "Бул пенде күнөө иштерди көп жасаган, андыктан ага тозок ылайыктуу." Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таң калып туруп калганда, кайыптан бир үн угулат: "Мухаммадга баш ийгиле, ал пендени таразага алып барып күнөөлөрүн, соопторун салыштырып көргүлө. Мухаммад өз көзү менен анын күнөөлөрүн көрсүн." Таразага күнөөлөрүн, соопторун салышканда, күнөөлөрү көп болуп, соопторун басып кетет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жеңинин учунан бир кичинекей кагазды алып, таразынын сооптор тарабына кошуп койгондо, сооптору оорлук кылып, күнөөлөрүн басып кетет. Ал киши сүйүнгөнүнөн айтат: "Ата энем сизге садага болсун. Сиз кимсиз?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен Мухаммадмын" деп. Ал киши
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың бұтына жығылып өп, етегін қаш көзіне сүртіп айтады: «О Аллахтың елшісі, ал қандай қағаз еле? Өзі кичине болса да кереметті қағаз екен». Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Ал қағазда сен дүйнеде жүргеніңде маға айтқан салаватың жазылған еле. Мен аны сақтап жүрген елем». Ал киши айтады: «О аттың, өмірімдің бардығын салават айту менен өткөргөнүмдө болмок экен» деп арман кылат. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.